Ноокат районунун өзүнүн чоңу бар, тиги Араган районунун өзүнүн чоңу бар, Кара Суу районунун өзүнүн чоңдору бар. Ошолор чечет деген маселе бүткөн болду. Бүгүн мыйзам иштеш керек. Мынакей Көкбелдик. Анда значит бул кишилерди жөн эле тиги 2013-жылдан бери алдап Көкбел айыл өкмөтү акча алып жүрөт экен. Жөн. Мындай жайыт комитети ал асмандан түшкөн орган эмес ал. Именно мамлекеттик мекемелерге баш ие турган орган. Ал менен тиги атасынан сатып алган жери жайыт комитети. Ал мамлекеттин жери да. Жайыт айдын ичинде 1300 кат келет. 1300 кат. Ошонун 1000 каты жерин табаш. Мына айдис отурат. 585 кат жагып атат бир айдын ичинде. Бул жерде газетте берип атат. Же аты жөнү жок, же жери жок, же кайда өтөрү жок, же телефон жок, эч нерсе жок. Бул отмазка деп коет да, жөн эле. Бердиң газетке? Газетага берип койгон. Бердим деп койду. Бирок эч нерсе жок. Бул дагы бир нерсеси бар. Бул конкурста бул бечаралардын башына экен мына. Мен барып Доска печатасын, Доска печатасын баягы өзүнүн ишканаларынын объявлениясын алдык. Мына 24/02/22-жылы мен барып сөткө тарттым. Могу жерде турат. Бул жерде эч кандай конкурс боюнча жок. Бул жерде 20-19-жылкы кагаздар элтип. Бая тактада элтип. Мына карасаңыздар. Конкурстун жыйынтыгы боюнча элтип турат. Ушул жерде тактап алдылар деп атат. Конкурс өтүп бүткөндөн кийин. Жок, мен эми конкурс өтпөбү 24/02/2022-жылы барып тарттым да. Ошол жерде илинген кагаздарыңызды да көрдүк, мына кагаздар турат. Эгерде конкурс болсо эмне үчүн 19-жылы илинген кагаздар турат? Конкурстур жерде нан суруп атат, суу суруп атат. Мындай да. Рахмат. Дагы берейинчи бир жана мен отурайын чыкпасам. Бул жерде эми аслонду бул жамандаш эмес, бул жерде ар бир мына жарандардын укугу бузулгандыгы мына таш. Бул мына жердин өзү да таш. Жак таштан шагыл эмес таш, чоң таш. Булар барып жанчы талсылап бул жерди алгандан кийин булар топурак ташып берген. Менетти жасайт, суу чыгарат, болбойт, агылат, бугулат мындай таштарды карасаңыздар. Акырсы сетка менен жасайт. Мына таштарды алат, бул алын элек малында сатып атат да. Алгандан кийин бул эч болбой мындай түзө баштайт уже. Ичинен адам бошоштуруп калат. Элдер өтөт, анан булар суу чыгарып мына жерди тосот. Кимсе булак менен тоса башташат. Айда жок. Эгерде ушул бир эле күндө болбойт да, бир эле күндө муну алма ушунча жер кетпейт да, бир жылда. Бул көп жылдан бери эмгектенип атканбыз. Ноокат районунун Көкбел айыл өкмөтүнүн договоруна ишенип, булар акчасын төлөп, как положено өзүнүн ишин жүргүзүп аткан. Көзгө көрүнүп калды, папаңдыктар уже бул жерге Көкбел айыл өкмөтү неге таянып бул бөлмөдө берип атат? Мурда Көкбелге караган экен, биз тактадык. Булар азыр Көкбелге берген экен, убактылуу пайдаланууга Ноокат районунун Көкбел айыл өкмөтүнө өтө турбайбы Гипразын. Убактылуу пайдаланууга. Убактылуу берген. Анан ошонун негизинде булар келишим менен эмеге берип атат. Бирок Көкбел айыл өкмөтү дагы ушул окуя болуп атканда сыртта турбаш керек эле да. Себеби бул силердин жаран. Меден салыгыңарды төлөп берди туурабы? 1 сом төлөйбү, 10 сом төлөйбү, мына квитанциялар менен көтөрүп көрсөтүп келип аткандан кийин Көкбел айыл өкмөтү чыгыш керек эле. Туугандар кое тургула. Токой чарбасы, Гипразайым, госрегистр келгиле бир эмеге сүйлөшөлү. Мына биз буга чейин ушундай болуп биздин эсебибизге акча түшүп жүргөн, биз бергенбиз. Муну мыйзамдуу тиги башка жака берген эмеспиз. Мыйзам түрүндө кассага түшкөн ал акча квитанцияларынын бүт бардыгы мына печаттары менен турат. Мынакей канча акча кеткен. Анан ошонун бардыгын карап туруп Көкбел айыл өкмөтү жок дегенде бир эме кылышпар керек. Мен 17-майда жаңы өкмөт болдум. Анан көп жылдан бери иштеген жер адисибиз жабылган экен да азыр. Ошол ушуну жөнүндө айтып берсең. Сиз жер адиси Айтарда бул бир сөз Көкбел кошуп кетип коюштар. Бул жерде мындай болот да. Хорошо, Көкбелден убактылуу пайдалануу берген биз тактадык. Ал Көкбелге акча түшүп атат да, айыл өкмөттө. Бул акча кайдан келди деп интерес этиш керек эле. Токточу бул бечара неге биздин жерде адашып Токой чарбаса жүрөсүн, же Карачала жүрөсүн деп бул жер акчаны кайтарыш керек. Булар Токой чарбасына түшүп мамлекетке түшүп атат. Бул мамлекеттик бюджетке кетип аткан акча, элге түшүп атат, элге иштетилет. Көкбел айыл өкмөтү эмне себептен алып жүргөндө булардын дагы өзүнүн чындыгы жанагы. Убактылуу пайдаланууга, токтом менен буларга берилген. Ошонун негизинде булар берип атат. Бирок бул эми жыйыт азыр жанагы 12 айыл өкмөттү алмаштыруунун жыйынтыгында келди да, жаңы эски айыл өкмөт кеткен. Бул жерде күнөө ошол айыл өкмөтүнүн жер адиси, мисалы көп жылдан бери иштеген адамдарда да бир айыл өкмөткө кирип жер адис кызыгып коюш керек эле. Муруш дегендер бар эле.
бизге ушинтип төлөп турат эле, мындай кылды эле. Анан азыр алар менен ушундай соттошуу процесси болуп атат, туура эмес маселе көтөрүлүп атат деп айыл өкмөткө кирсе, анан айыл өкмөт чыгыш керек эле маселени көтөрүлчү. Жер адистери да бизде бир кызыктай системага өтүп алыптыр да. Сен мага тийме, мен сага тийбейм. Эптеп эле ошо жерди бирөөлөргө сатыш керек, бирөөгө бериш керек, эптеп кичине акча чыгарыш керек болду. Маселе ушунда эле да, кайсыл айыл өкмөткө барба? Маселе ушу да. Жер адис, айыл өкмөт, госрегистр. Анан архитектура. Уш 4 органдын ортосунда кырылыш. Элдин бардыгы анан ошонун натыйжасында анан Бишкекке чыгып атат, жөө жүрүш жасап атат, маселебизди чечпей атат, башка кылып атат, кылбай атат. Президентке деп эми элестеткиле. Президенттин чече турган маселеси ушу. Президент кийлигише турган маселе. Президенттин башка нерсе менен баштары ооруп атат. Мамлекеттик деңгээлде чечиле турган толтура маселе бар. Анан ошол киши ушу отуруп алып, Папан айыл өкмөтүндө же тигемеге Көкбелдеги Токой чарбасындагы, Ош Токой чарбасындагы 4 гектар жерди чечип берүүгө кийлигишет экен. Биз жөнөкөй нерсе менен башын оорутпашыбыз керек да ал адамдардынчы. Министрлер кабинети, президент, башка чече турган маселе толтура. Биз мына жерден чечишибиз керек. Эгерде ушул жерде жергиликтүү элдин карапайым калктын маселесин чечпесек, анда отуруунун кереги жок. Мамлекет айлыгын төлөп атат, мамлекет кызматтык машинаны берип атат, мамлекет башкасынын бардыгын берип атат. Колдон келишинче айлыктарын мына көтөрүп атат, башка кылып атат. Дагы эмне кылыш керек биз? Только иштеш керек. Ана жергиликтүү жетекчи көтөрүп иштебей туруп, моинтип акырын айыл өкмөт өзүнчө тынбай отурса, Токой чарба өзүнчө кетип атса, госрегистр өзүнчө унчукпаса, анан эл деген көчөгө чыгып алып анан барат, анан кийин мына иштебей жатат, кылбай атат деп. Эми ушул маселе мына азыр бардыгыбыз отурабыз, мына адвокаттар айтып, мына мыйзам чегинде бүт бардыгын көрсөтүп атат. Сотко чейин чечилип, жетип, ушунча ызы чуу боло турган маселе беле ушул маселе. Жөн эле отуруп чече турган маселе экен да. Биз сотту дагы кыйнабай, башканы да кыйнабай эле, президентке, өкмөткө сөз тийгизбей эле мына жерде отуруп чечиле турган маселе экен да. Чогулуп эле бардыгыбыз, келгиле мынага келишели деп, туурабы? Ана комиссиянын чечими чыгып туруп бүттү деп коюш деген бул баягы маяхата, орусча айтканда маяхата с краю да, калганыңды мага айтса суу каптап кетсин. Менин үйүм кургап калса болду деген мамиле да. Ошонун натыйжасын мына бүгүн көрүп атасыңар. Адамдар 1 жылдап, 2 жылдап, алды 10 жылдап сотто жүрөт экен жерлери мененчи. Бир жерге 4 тонн кызыл китеп берип койгон. Бир жерди 4 адамга сатып жиберген отурушупчу. Мына мурдагы айыл өкмөттөр анча-мынча отуруп алып жерлерди саткан. Анан эмне десе аягында мынтип койгон, кечирип койгула. Эми силер барып сот менен чечишип алгыла деп койгон. Себеби мен кайра тиги өзүмдүн токтомумду эми кайра жокко чыгара алганым болбой калат экен мыйзам түрүндө депчи. Анан ким жаман? Мамлекет жаман, президент жаман, министрлер кабинети жаман, сот жаман. Губернатор жаман, эчтекени чечпейт, иштебейт, аким жаман. Бүттү. Аягында эч кандай Токой чарба айыл өкмөт жөнүндө мына жерде бир да жеринде сөз жок. Ушулар мынтип атат, ушуну кылбай атат деген. Бүт эле мамлекеттик бийлик, мамлекеттик бийлик. Бардыгы айланып келгенде Ош Токой чарбасынан кеткен да. Катачылыктын бүт бардыгы. Себеби мына Ош Токой чарбасынын директору сиз келип ошол жерге конкурска алып аткандан кийин 2004 жылда биздин госактыбыз бар, мынакей ошол жердин ээси биз деп чыгып аткандан кийин 2019 жылы жана карта аныкталгандан кийин адам барып кызыгат. Ошол жерде канча гектар жер бар экен, ошол жер мурда кандай эле деп, анан Көкбел айыл өкмөтүндө жүрсө Көкбел айыл өкмөтүн чакырат, барат болбосо, госрегистрди чакырат, ошонун ээсин чакырат жердин, анан сүйлөшөт, кантип жүрдүңөр эле, эмне болуп жүрдү эле, канча акча төлөндү эле буга чейин. Ал жерде мисалы барып көрдүңөр да, ошо алма бактын өсүп атканын башкасын туурабы? Тосулуп турганын мисалы менен. Анан ошону көргөндөн кийин адам ойлонот да. Конкурс өткөрөрдөн мурда кой мен эртең артымдан ызы чуу чыгып моундай окуяга калынбайын деп туруп ошол жерден чекитти коюш керек. Чакырып сүйлөшүп ар бири менен макулдашып мына моундай болот, моундай болот, моундай болот, мыйзам чегиңиз депчи. Анан бул ачык эле көрүнүп турбай жөн эле бир кишиге алып, бир кишинин укугун тебелеп берип коюштун эле максаты болуп атат да, башка бирде эчтеке жок. Бирөөнүн жерин алып бирөөгө берип коюп атасыңар мисалы. Бул киши уурдап алган жок. Эми азыр ушундай окуя көп болуп атат да, мына биз мына региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы именно жер боюнча иштейт. Ишенесиңерби? Бир айдын ичинде 1300 кат келет экен. 1300 кат. Ошонун 1000 каты жердин талашы. Мына адис отурат. 585 кат жаап атат. Талаштан талаш биринин үстүнө бирси сатып салган. Анан ошол жер таштын түбүндө жатканда, тоонун түбүндө жатканда, таш басып жатканда эмне үчүн карабайт ошого? Неге Токой чарбасы чыгып жашылдандырып койбойт, башка кылбайт? Анан адам чыгып мээнет кылып баарын жасап, эгерде булар бир уурулук кылып, башка кылып эч кимге акча төлөбөй, тиги салыгын өзүнүн убагында төлөбөй, ойноп башка кылып секирип жүргөн болсо, анда айыл өкмөтү турат, мына жер адиси туруп айтат эле да.
Kokуй ал жер деген бул кишилерге берилбеш керек. Себеби бул кишилердин ыйманы жок, зааты жок. Акчаны өзүнүн убагында төлөгөн эмес. Биз мына билдирүүлөрдү бергенбиз. Мынакей каттарыбыз деп туруп доказательство кылса, анда биз айтат эле, кечирип койгула Нуровдор. Силердики дагы мынакта күнөөңөр бар экен. Ошонун негизинде бул конкурстук негизинде башка кишиге берилиптир. Себеби силер мыйзамдын ушул пункттарын буздуңар деген нерсени койсок, булар да тынчымак да, мисалы, кой, өзүбүз экен күнөө депчи. Анан эл жашылдандырып, көрктөндүрүп, жакшынакай кылып жасап койгон жер бирөөнүн көзүнө илине берет экен да, анан болду, талаш башталат экен. Койкуй, эмнеге булар, эмнеге биз дегенчи. Азыр маселе ортодо, сотто турат. Булар азыр алат, мына шаардык сот тийгип туруп койду, азыр райондук сот, областтык сотко берилди. Анан эртең областтык соттон республикалык сотко берилет, башка эмеге. Анан ушинтип келе берет. Соттор деген кандай чечим кабыл алып аткан бүгүнкү күндө баарыбыз эле көрүп атпайбызбы, мына соттордун чечимдери. Биз өзүбүз берген чечимдерибизди туура эмес чыгарып берип коет. Мисалы, көпчүлүк учурда тиги сот системасында. Бирок ортодо эртең ким күнөөлүү? Сот күнөөлүү эмес, мисалы. Туурабы? Кой чарбасы күнөөлүү эмес, айыл өкмөт күнөөлүү эмес. Элдин шыл эле оозу мамлекеттик бийлик күнөөлүү. Мамлекеттик бийликтин ээси ким бүгүнкү күндө? Президент, министрлер кабинети. Иштебей жатат, шалаакылык кылып атат. Мына жаңы бийлик алмашты, калыс болуп, бардыгы жакшы болуп дедиңер эле, аягы канакей эчтеке болбой атат деп ортодо бир болбогон нерселерден улам эле бийликке сөз тийип жатып атабыз. Анан артта ким жаман? Бийлик жаман. Бийлик иштебей жатат, башка. Анан элдик толкундоо деген ушинтип пайда болот да. Кичинеден, бирден, экиден, үчтөн маселеси чечилбеген адамдар анан айтат да, эртең чыгып туруп, кой, мындай маселе болбойт экен. Чыгалы көчөгө дейт. Бүгүн биз элди көчөгө чыгарбай, кайра үйлөрүнө кайтарып келишибиз керек. Бүгүн көчөгө чыгарбай концерттик залдарга алып барышыбыз керек, спорт залдарга алып барышыбыз керек, элди маданий мекемелерге, театрларга, цирктерге, элдин бардыгын ошондой жака тартышыбыз керек. Өнүгүүгө тартышыбыз керек, өсүүгө тартышыбыз керек. Бүттү 30 жылдагы баягы мен билем, сен билем, тайкең билет, жээниң билет, бөлөң билет деп кол ийжисине тарта турган заман бүттү. Нокат районунун өзүнүн чоңу бар, тиги Араван районунун өзүнүн чоңу бар, Кара Суу районунун өзүнүн чоңдору бар. Ошолор чечет деген маселе бүткөн болду. Бүгүн мыйзам иштеш керек. Президенттин да талабы ошол. Бардыгына тапшырма берип атат. Кабминден баштап башкы прокурор, ички иштер министрлиги бардыгын жолугушуп ачык кылып атат элге. Эмнеге чык кылып атат? Себеби элдин арасында мондай майда нааразычылык көп. Майда нааразычылыкты ким жаратып атат? Эл жараткан жок. Мамлекеттик жетекчилер отуруп алып, айрым мамлекеттик ишканалардын жетекчилери отуруп жаратып атабыз. Мисалы, ушул геморройдун кимге кереги бар? Туурабы? Өзүңүз эле ошол жерден отуруп жакшынакай кылып туруп, мынаны чечип бүтүрүп коюшуңуз керек. Андай эмес, туура эмес кетип атат, мына жер кое тургула. Комиссиянын мүчөлөрүнүн бардыгын анда бергиле. Булар тараптан да комиссиянын мүчөлөрүн киргизип келе, мисалы. Эмне болуп тур эми ошол эмеге тиги конверт ушундай болуп турса, ошого кол коюп койду. Эмне болуп турганда? Кол кимдин колу экенин ким билет, мисалы, каяктан билет? Эми ошол мыйзам бузуу деп эсептелбейт да. Туурабы? Ошондой жерлердин бүт бардыгы мындай жеринде каралгылачы. Ар бир эме, мына ар бир мамлекет, айрыкча мына жерге жайгаштыруу, мынакей госрегистр, нокат. Сиз кайсы кызматтасыз? Мен кадастр бөлүмүнүн башчысы. Силер кат берип атасыңар эмелерге, Нуровдорго. Жер эч жерде катталган эмес деп. Мурзахмедов деген мына кадастр мамлекеттик мекемесинин Нокат филиалынын директору. Ушул участогу бүгүнкү күндө эч жерге эч кимде катталган эмес. Кара Суу районуна өткөрүп берилгендиги малындай ыз. Жылы качан экен? 21-жылы. 5-февраль. Конкурска чейин экен. Конкурска чейин эле катталган. Катталбаса кантип көк белге тиги акча төлөп жүрөт. Мына квитанцияларды кайдан төлөп жүрөт? 2017-жылга чейин договор кылып берсеңер деле, жана негизинде. 2017-жылы биз Кара Сууга өткөрүп бергенбиз ал жерде. Баланстан баланс. 2017 канчанчы жылы өткөрүп бергенсиң? 2017 болсо керек. Точно. Кантип өтөт? 2017-жылы силер Кара Сууга өткөрүп берсеңер, Көкбел 2013-жылы келишим түзүп атпайбы? 2013 түзгөн. 13 келишим түзүп атат. Туурабы? Жер айтысы канчада түзүп? 13-жыл. Бул жайыттан кетиңнен түзгөндө Эркин Токтош менен 3 жылга түзгөн экен. 2013-жылы 2016-га чейин түзгөн экен. 2017-жылы силер Кара Сууга өткөрүп берип, 2020 Кара Сууга өткөрүп бергенбиз деп жазып атасыңар.
Квитанциялар мынакей 2021-жылда төлөнүп атат акчасы. Силерге төлөдү. 20-21-жылда төлөнүп атат. Эмеге кызыл койбойсуңар мында карап, эмненин негизинде квитанция төлөнүп атат, мына акчанын баары каяктан Көкбелге кетип атат? 19-жылда дагы эми бар, чечимибиз бар. Чечим эмес, келишим бар. Келишим бар. Мындай мамлекеттик органдардын шалаакылыгы бүт ушундай элдин кыжырдануусун жаратып атат да. Сен мага тийбе, мен сага тийбейм. Кадастр эптеп эле өзүңөрдүкүн берип койсуңар, мына эмне десе, мына биз бердик. Эч кимде катталган эмес, кара суга катталган, барып кара суудан чечип алып. Кызык койбойсуңар жетекчилер, отуруп квитанцияларын көрүп, кагаздарын көрүп, эмненин негизинде алып жүрдүңөр эле. Ал жер биздики болбосо, ноокатка карабаса, кара сууга караса, анда силер эмнеге Көкбелге акча төгүп жүрөсүңөр? Келгиле. Бир мындай разборка кылып коелучу деп эле бирөөңөр эле көңүл бурсаңар ошол жерде мамлекеттик органдар. Мына маселе чыкпайт болчу. Ошол жерде эле чечилмек. Бул жерде келишимди көрүш керек. Азыр катталган эмес келишимдерчи. Катталган. Yok, gelişimi kattal. Gelişimi bırak. 2013-жылы 13-жылы büyük түзүп Кадастрга катталган. кадастрдан Катталган эмес да келишим. келишимди катталган эмес. Айлык мөтө силер алып барышыңар керек эле, кадастрга алып барып каттатышыңар керек эле. Эгер келишип түзгөн болсоңор. Жерге ар бир айыл өкмөт Жөнүндө мыйзамсыз кыла алгансыңар. Жайыт комитети айыл өкмөткө дагы немеси Келишим жайыт комитетинен болгонбу, айлык менен болгонбу? жок, айыл өкмөт түзгөнбүз эч нерсеге. Биз онун мына муруктар турат, биз менен аралашкан дагы эмес. Мен азыр болот. Жайыт комитетинен өздөрү түзүп, өздөрү кете берген. Bu yerде hiç kандай айыл өкмөт аралашкан эмес. Bir дагы өзлөрүнүн жайыт комитетинин өзүнүн печаты бар, өзүнүн келишими бар бардыгы. И налогду дагы өзүнө айыл өкмөткө аралашпайт онун налогу дагы. Мына эгер ары турат, ар бир жайыт комитетинин өздөрү менен төгүп кеткен. Бир марта бизге жер артистерге барып айткан жок дейсиз. Жайыт комитеттен Жайыт комитетинен түзгөн. Көкбел айыл Yok, gelişimde siz jayıt komitetinden жайыт комитетке бара жайыт комитетинен токтош. hiç kандай Келишим жайыт комитетинен базар. жайыт Маселе комитети мындай болот го, жайыт комитети бүгүнкү күндө жайыт комитети деген бул өзүнчө мамлекеттик орган эмес да, бирок бизге баштап ийбейт. коомдук уюм бу. Жайыт комитети эмне орган? Печаты бар өзүнүн. Жок, эмне орган жайыт комитети? Ошол полный жайытта ошолор бийлейт азыр. Жайыт жер кайсы жерде? Кимдин айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан? Биздин Көкбел айыл өкмөтүнө отчет берип коюшу мүмкүн, ата бизге отчет бербейт. Жок, өкмөткө отчеттуу орган да. Өкмөт өзүнүн жайытында, айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашып аткан жайытты Кытайга берип койсо деле Эч кандай олор келишим кылбайт. бул жанагы Нурбаевтар менен болгон маселе да ушунда келип чыккан да, мына жана Арабан районундагы депутат Нурбаев менен келишим түзгөндө дагы жайыт комитеттеринин жердин бүт бардыгын айыл өкмөттөр берип койгон. Айыл өкмөт сураган дагы эмес жайыт комитетине. Келишим түзүп туруп 200 гектар жерди ала бер деп туруп берип Айыл койгон. өкмөт аралашкан эмес. Мына Нуровтар турат, мен эл көрөт. Биринчи жол жер атысым ошол 30 жылдан. Бирок бир марта баскыма келген жоктур. Басчылар жерди көпсү деген жок. Жайыт комитети менен барса чындап жылда законный жайыт комитети менен келишим түзүштү, налогун төлөшүп, эч кандай претензиясы жок. Кадастрдан каршы отуруп, кадастрдан мына Адинаев ошол жана Мурзахмедов бизде мындай болуп атат да, мамлекеттик органдар отписка менен көп учурда иштеп калып атабыз да. Мамлекеттик органдан кат келсе, эптеп эле ошону өзүнүн убагында 14 күн деп турабы, 14 күндүн ичинде жеткирбей эле берип коюшубуз керек. Бүттү. Ушул кат чыгып кетсе эле болду, бияк тынч да. Сен мага тийбе, мен сага тийбейм заманында. Анан ошонун натыйжасы эмне десе кутулдук деп коет. А ортодо мамлекеттик орган кутулат, а карапайым адам тутулуп атат да, ортодо бирөөлөргө жем болот. Биздин негизги милдет мамлекеттик жергиликтүү бийликтин негизги милдети ушул элге шарт түзүп бериш. Элге калыс чечим чыгарып, элди калыс башкарып бериш. Эгерде калыс башкарбай турган болсо, анда андай мамлекеттик орган кереги жок эч жерге, андай мамлекеттик жетекчинин да кереги жок. Көкбел депутат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябрь 515-токтом менен бекитилген жайыт ресурстарын мал жайуу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугу берүү жөнүндө тартиби жөнүндө типтүү жобого тиркеме деп жайыт ресурстарын мал жайуу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугунун берүү тартиби жөнүндө типтүү келишим Көкбел айылы 2013-жылдын 4-октябры деп коет. 2013-жылдын 4-октябры Ошол Ноокат районунун Көкбел айыл өкмөтү жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жайыт комитетинин атынан чыгуучу анын төрагасы Токтошев Эркинбек
Ош облусунун Ноокат району Көкбел айылы депутаттардын 11-11-2009 жылдын ноябрындагы Көкбел айылдык кеңешинин 2-чакырым кезексиз 10-чу сессиясынын отурумундагы номер 12 токтомунун негизинде мындан ары жайыт комитети деп аталып, бир тараптан, экинчи тараптан мындан ары жайыт пайдалануучу деп аталган Нуров Сүйүн Белекбаевич 71-жыл 11-июль Гүлбар айылынын тургуну паспорт деп жазып тууралуу ушул келишимди түзүштү деп туруп берип атат. Мынакей жайыт комитети жетекчи келишимдин корутундунун жоболору форс-мажордук эмелер 30 күндөн кечиктирбей чечиш керек, 13% үстөктөлүүгө башка деген нерселер экен. Эми мунун тиги келишим айыл өкмөттө каттоодо туруш керек да, туурабы? Айыл өкмөткө деген бул мунаны көтөрүп барат да жайыт комитети. Мынакей, урматтуу айыл өкмөтү, мен жайыт комитети катары бир айдын ичинде ушул сиздин айыл өкмөттүн карамагындагы жайыттарга ушундай бир келишим түздүм. Нуров менен, Кулов менен, Айбек менен, Айгүл менен ошолор мынакей мунун негизинде ушуну каттатып бардыгын коюп коелук картасы менен деп туруп анан ушуну берет да. Туурабы? Бул өзүнчө эле тиги айыл өкмөт же аким же өзүнчө губернатор эмес да жайыт комитет. Эмеспиз, биз көргөн эмеспиз, биз билген эмеспиз, бизге айткан эмес деп атасың. Жайыт комитет мындай да, сиз 30 жылдан бери иштеп атасыз. Жер адиси катары сиздин кызыкчылыгыңыз болуш керек. Айыл өкмөткө киришиңиз керек, айыл өкмөт урматтуу. Мен ушул жерде 30 жылдан бери жер адиси болуп иштеп атам. Биздин айыл өкмөттүн карамагында мынанча гектар жайыт жери бар. Эртең ушул таяктын бир учу биздин колдо болсо, бир учу бош, эртең келип туруп башыбызга тийбесин ушуну. Бир тактап жайыт комитетин чакыралы дагы сиз мен отуруп ушуну тактап алалы. Канча келишим түзүлдү, кимге канча кетип атат деп кызыгуу сизде болуш керек. Буларда эмес. Карапайым эл барбаш керек ал жерге. Кокуй меникин карап берип кой, сеникин карап берип кой деп. Силер анан чогултуп алып ошол келишимдин негизинде анан кимдики туура эмес баардыгын тактап алышыңар керек да, туурабы? Кызмат ошол да. Анан бүгүн мен билбейт элем, көргөн эмес эле, буга бар, тигиге бар деп шылтап отурдун аркасында мына карапайым эл барып кыйналып атат да 1 жылдан бери сотто. Ал жерлерде любой келишим каттоодо өтүш керек, эгер жер пайдалануу эмесинде мыйзамдуулукта жайыт менен же айыл өкмөт менен башка мекеме менен келишим түзгөндөн жерди пайдаланды сөзсүз түрдө кадастрдан каттоодо өтүш керек. 1 жылды, 5 жылдык баардыгын эмеге өтүш керек. Комитети өзү жерин нече каттоодо өткөрүш керек. Жалпы жер. Мунун ошонун ичинен бериш керек. Ошонун ичинен бериш керек. Менчик түрүн аныктап айтканда берип Кимдикине карай, ноокатка карайбы, карасууга карайбы, бул өзүнүн экен. Жайыт берет. Кимар берет? жайыт комитети. Жайыт пайдалануучу. Буга бергенден кийин бул каттоодо турат экен. Жок, булар айыл өкмөттүн өзүндө каттоодо турат. Жайыт комитети эле өзү пайдаланып атат да. Эми ошону мына Ноокат району кадастр мамлекеттик ишканасынын филиал директору мына жерде кол коюп кагаз берип атканда карап сураш керек эле. Кимге кат берип атат? Муну эмне себептен берип атат? Эмне себептен адвокат Адинаев силерге кайрылып, кайсыл жыргагандан кайрылып атат деген нерсени көтөрүш керек. Анан бул жер бизге карабайт деп атасыңар. Бүт эч кимге катталган эмес. Анда силер беришиңер керек эле. Бул жер катталбаса, анда Көкбел айыл өкмөтүнөн эмне үчүн акча түшүп атат? Эмнеге бизге кайрылып атат? Булар карасууга кайрылбай деген маселе болуш керекпи? Бул маселе булар 2013-жылы түзүп атат. Жайыт комитети. 2017-жылы карасууга өтүшүн билген эмес буларчы жайыт комитети. 2006-жылкы токтом негизинде биз немеге өткөрүп бергенбиз. Губернатордун токтом негизинде карасууга өткөрүп. 2019-жылы келишим түзүп атат. 2013-2019 түзүп атат. А сиздер өткөрүп берип койгонуңарды билгенден кийин, ал жер катталбагандан кийин сурап коюш керек. Сурап коюш керек эле да. Сиздер каттоодо кайыптыр да. Жок, ушул кат келип силер берип атпайсыңар каттоодо өтпөсө. Эч кимге тиешеси жок жерде. Анда эмне үчүн силер бизге кайрылып атасыңар деп сурап коюш керек эле да. Шут участогунда 278 контур 8,5 гектар жер экен. Көкбел айыл өкмөтү, сен келчи бер жака, отуруп бир сыйра муну чечип алалы. Жайыт комитетиң алып кел, жер адисин алып кел. Анан карап туруп чечим чыгарып коюшуңар керек эле. Бизден эртең кайра өзүбүзгө жоопкерчилик келип калбасын. Анан азыр көрсөтөт элеңер. Мына мен чакыргам Көкбел айыл өкмөтү, жер адиси келген, башка келген. Биз мындай чечим кабыл алганбыз. Анан катыбызды жазганбыз, карасууга тотуп калбасыңар. Ал жер бизде эмес.
Себеби могул акча туура эмес алынып жүрөт көп деле айыл өкмөтүнө. Анда тиги токой чарбасына төгүш керек, токой чарбасын түзүш керек деп туруп берип койсоңор, бул кишилер каяктан билет? Карапайым адам, мыйзамдын бүт эле карапайым адам түшүнөбү мисалы. Мамлекеттик органдын кандай иштешин карапайым адам түшүнбөйт да көп кишилер. Ошону түшүндүрүш үчүн отурасыңар да силер мисалы мамлекеттик кызматта айлык алып, ошон үчүн кадастрда туурабы? Анан силер эчтекени билбегенден кийин анан булар каяктан билет? Эмне десе эле катты колуна карматып коет экенсиңер. Мына ошонун жыйынтыгы токой чарбасы будараш деп атасыңар. Бул келип анан өзүнчө конкурс түзүп, эски буйругу менен конкурс өткөрөт. Анда биз мындай алганда тиги көп эл айыл өкмөтүнүн мурагы алып жүргөн квитанциялары жанагы салыктардын бүтүп бардыгы мыйзамсыз экен да, туурабы? Мындай алганыбызда жайыт комитети. Ана берип аткандан кийин жайыт катары пайдаланыш керек. Мынакей, мунун бүт Ал бак тийип атканда жайыт комитети эмне үчүн дагы жайыт катары кыла албай, ал жайыт чалып кыла албаш керек. Жайыт катары пайдаланылган. Жайыт билет берип атат. Мынакей, көп белдик. Анда значит бул кишилерди жөн эле тиги 2013-жылдан бери алда көп эл айыл өкмөтү акча алып жүрөт экен. Жөн эле. Мындай акчасы бакка алуу керек. Булар 2017-жылы терафонер көчкөндө кара суудан көрүп коюш керек. Буга ким айтат? Анан Нуров, сен келсең, ушул бул жер биздики эмес экен. Силер муну катты жазып атасыңар, силер Айзынаевка жазышыңар керек эле. Силер деген кара сууга кайрылып койгула мына Нуровду ээрчитип баары. Себеби бул жер биздин эмеде катталган эмес. Көк белге да тиешеси жок ал деп. Айыл өкмөт менен жайыт комитеттин экөөнүн да байланышы жок да. Ошон үчүн бирге айтканыбыз да. Айыл өкмөт айтыш керек эле ушуну. Мамлекеттик органдарда мындай ойну болуп атат да. Вот жана цепная реакция мамлекеттик органдарчы. Биз бардыгыбыз биригип келип бир мамлекеттик органбыз, бир организмбиз. Эгерде бирөөсү иштебей калса, значит мамлекеттик организм толук мамлекеттик машина иштебей калат да, бир мотор иштебей калса. А бизде ушундай нерсе жок экен да, мына цепная реакция мамлекеттик орган. Токой чарбасы өзүнчө чоң, айыл өкмөтү өзүнчө чоң, Гипрозем өзүнчө чоң, кадастр өзүнчө чоң. Эмне десе мен өзүнчө органмын, мен начальникмин. Сен сөзүңдү неге угам? Жер адиси өзүнчө чоң, тиги жайыт комитети өзүнчө чоң. Мындай бири-бирине берген маалымат жок да. Мына Нуров менен келишим түзүлгөндө эң биринчи мыйзам боюнча Нуровго келишим түзсө, жайыт комитети жер адисин чакырып айыл өкмөтүнө сразу уведомление бериш керек беле? Мен түзүп атам деп. Анан катты көтөрүп барып госрегистрге каттоого апарыш керек беле? Анан булар ошол катты көрүп туруп айтат, айыл өкмөт, сенин айыл өкмөтүңдөгү 2 гектар жериң барбы же 5 гектар жериң барбы, жайытың аныкталган эмес, бизде чек-арасы сызылган эмес, бизде документ жок. Ошону биринчи сызып алгыла десе, анан жер адиси, тиги жайыт комитети, айыл өкмөт чуркап жүрүп ушулардан сыздырыш керек беле? Госактты алыш керек беле? Ошол жайытка туурабы? Мына жайыт жер деген. Анан ошонун негизинде, ошонун ичинде берилип атса, булар анан ошол жерге тиги келишимди тиркеп туруп, анан булар чечим чыгарып бериш керек беле? Пайдаланууга 5 жылга берилди же 8 жылга берилди, ошол мыйзамдуу деп туруп, туурабы? Ошо менен кетиш керек эле. А бул каяктан билет, мисалы карапайым адам каяктан билет? Антип келишим түзүлөрүн, ал каттаарын, башкаларын эч ким билбейт да. Анда айыл өкмөттү кадастрды баарын эле алып туруп жайыт комитетинин төрагасына берип койбойсуңар. Эмне отурасыңар мисалы? Жер адисинин эмне кереги бар, айыл өкмөттүн эмне кереги бар, кадастрдын эмне кереги бар? Жайыт комитетинин төрагасына баарын өткөзүп берелик анда мамлекеттик кызмат. Мынакей сен өзүң түзүп бер, өзүң билет экенсиң. Жайыт комитети ал асмандан түшкөн орган эмес ал. Именно мамлекеттик мекемелерге баш ие турган орган. Ал менен тиги атасынан сатып алган жерби жайыт комитети. Ал мамлекеттин жери да, жайыт жер, туурабы? Ошону мыйзам чегинде пайдаланууга алып келиш керек. Ал айыл өкмөт менен ошол жер адисинин милдети. Канча? 8300. Канча болду келгени? 17 майдан бери мынакей. Жайыт жердин канча гектар экенин билбейсиз. Эң биринчи келгенде айыл өкмөттүн кыла турган иши ушул. Айыл өкмөттүн аймагында канча ФПСтин жери бар, канча сугат жери бар, канча кайрак жери бар, канча жайыт жери бар, канча адам жашайт, канча тиги мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар, канчасы аярымдык катмарга кирет. Айыл өкмөттү тургузуп туруп түндө сурай турган болсо түнкүчтө туруп айтып беришин керек. Бул жер мондай деп. Ушундай кайдыгерликтен улам анан жайыт комитетинин жери канча экенин, жайыт канча экенин билбеген айыл өкмөт анан жайыт комитети келип отчет береби? Бербейт да, туурабы? Себеби ага жыр калды, эч ким сурабайт. Айыл өкмөт сурабайт, жер адис сурабайт. Мага тиешеси жок, менин эмем сыртта турса болду. Эмне кылса ошол кылсын деп кое бергенин натыйжасы мына бүгүн карапайым эл кыйналып, соттошуп ким жаман, мамлекет жаман, сот жаман болуп кырылышып атабыз. Азыр муногу жерден мындай кылабыз. Кайсы күнгө сот коюлган?
областық сотқа қаралады екен. Біз сот ішіне кийлік іше албайбыз. Сотты мындай чечип бер деп ешкім айта албайт. Мыйзам боюнча бүгүн. Сотқа катышасыңар. Токой чарбасы, айыл өкмөтү көкбе, жер адиси, жайыт комитети, бүт бардыгын кадастр кошо келесиңер. 19 күнкү сотко. Сиз өзүңүз бүт жазып, контроль кылып, 19 күнү канчада сот болот, Нуровдор менен байланышып, ошол сотко барабыз бүт бардыгыбыз. Анан мындай калыстыкты ошол жерден көрсөтүп берели. Токой чарбасы өзүнүн оюн айтыш керек. Мына ошол жерде туура эмес болуп калган экен. Тиги келишип. Биз мына буйруктардын бүт бардыгын урматтуу сот кайра артка кайтарып алалы. Ошол буйруктарды кайрадан 2022 жылы конкурс өтөт, мынакей быйылкы жылкыга. 2022-ге жаңы конкурс түзөсүз, өзүңүз директор болуп, жана конкурстун буйругунан өзүңүздү чыгарасыз, башка адисиңизди коесуз ал жерге. Комиссиянын мүчөлөрүн тиги Папан айыл өкмөтүнө эмес, именно Кара Суу райондук администрациясына жазасыңар катты. Кара Суу райондук администрациясы бир жерден эмес, мындай айырда турат мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү, коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү кириш керектир. Ошол жерге калыс комиссия түзүп туруп, кайра конкурсту бересиңер кезинде. Бүт даректери менен жанагындай эмес, эмтеп эле бул жерде конкурс өтөт. Ана мынча гектар жерде эмес, телефонун, өтө турган жайын, бүт бардыгын тактап туруп кайра беребиз. 1,5 айбы конкурстун эмес. 1 ай. Порталда турушу. 30 күн. 1 айлык мөөнөттү күтөбүз дагы конкурстун эмеси тиги мөөнөтү келгенде ачып, катыша турган кишилердин бардыгын тактап, анан ошол жерде комиссия калыс карап туруп чечим чыгарып берет. Кайра. Раз ката кеттиби? Моюнга алыш керек. Өзүбүз кетирген кемчиликти мамлекеттик орган карапайым элге жумуштуги үй беришибиз керек. Ушулардын эмеси барып соттон чечип алсын, антип алсын, мынтип алсын деген маселе болбош керек. Биз ошон үчүн айлык алып атабыз. Ошон үчүн президент бардыгыбызга ишеним артып, тапшырманы берип, айлыгын төлөп мамлекеттин эсебинен бардыгыбызга иш берип атат. Эгер аны кылбай турган болсок, анда мамлекеттик органда иштөөнүн кереги жок. Bir söz айтып кетсем болобу? Деди Халыкта бар önde. Жатып алып сотко. Биз туурабыз деп. Эгерде мыйзамда туура эмес болуп атса, олар туурабыз деп сот өлдү деп аякка. Бул баары мына соттун чечими бар. Муну алсаңыз эч демке жок. Эч демке жок. Жер жөнүндө, нур жөнүндө, башка жөнүндө эч нерсе жок. Жөнү эле Сасуап жер адистери менен сөз боюнча ошонун негизинде бул туура деп туруп чечим чыгарып берди. Эми ал соттун өзүнүн абийириндеги нерсе. Ар бир сот судья өзүнүн абийирине жооп берет. Анан эми ал соттор кетээрдин алдында экен. Которулуп ротация болуп кетти го. Карады эртеси кетти. Эртеси күнү кетип калган. Андай сотторго барбайбыз. Бүгүн карайт, эртең кетип калат соттор. Анан ошонун ортосунда чечимдер чыгып кеткен да. Ал жерде пайдаланган, Ноғаты району пайдаланган, Кара Суу району. Мындай болуп атат, бу жерде жазылып турат, убактылуу пайдаланган жер. Убактылуусу дагы мындай болуп атат, Кипразем өзү берген корутундуга өзү жооп. Булардын документинде айтып атат. Мен жана катты окуп бердим го. Биздин архивдеги материалдар терең иликтенди деп 2014-жылы берип атасыздар. Кайра эле 2022 жылы адис ушул эле катты алган, бу жерде башка сөз жок. Мына 2000 канаке жана 2022-ге берген. 2022. Экөө мында топ коелу. Мунугуну алып эле көчүрүп коелу. Болгон эле цифра эле туура эмес. Эмне 2012 эмес, 2022 жылда берген. Ушуну эле алып берип атат. Себеби ада эле карап атат да, мына терең иликтенди деп атат. Биздин архивдеги материалдар биздин адистер тарабынан терең иликтенип такталды. Демек буларда бул жердин ичара мына кадастрлар аркылуу өтүп кеткендиги жөнүндө маалымат жок. Себеби буларга берилген эмес. Администрациянын токтому дагы берилген эмес. Туурабы? Токой чарба сизге кайрылды беле? Ушул жердин чегарасын аныктап берип коюңуз. Ал жер боюнча ошо кайрылган. Общий картада Ал картада границада өзүнүн границасы турат. Мындай да карта менен аныкталды деп атпайбызбы? Мына Алай району менен Кара Суу районунун ортосунда жайыт чатак 627 гектар. 10 жылдан бери чечилбей. Бирок картада турат. Ар кимдин өзүнүн түзүп алган картасы бар. Кара Суу өзүнүкүн түзүп алган, Алай өзүнүкүн түзүп алган. Ортодо чатак болуп, мына канча чатакташып жүрүп, комиссиондо түзүлүп барып аныктап чечип келдик да. Туурабы?
Акыры ошол жер Кара Суу району эмес, Алай районунукуна жайыт ошол жактыкы экени аныкталып, мына Гипроземге чейин барып, детиги 68-жылкы ЦКнын эмесин көтөрүп чыгып, токтомун көтөрүп чыгып, анан ошонун негизинде өткөрүп берет. Ошондон кийин мына Гипроземде турат бүгүнкү күндө ошол жер Алай районуна карайт. Бүгүн картаны ар кандай кылып түзө берет, мына мамлекеттик орган жооп бере турган. Айта турган орган ушул. Силер ушуга кайрылышыңар керек. Гипрозем мага мындай кылып берип коюңуз деп, мына урматтуу Төлөнов мырза, сиз ушул жердин мага картасын кимге карайт мына жерде берсеңер, булар айтмак мынакей. Бул Көкбел айылдык округунун пайдалануусунда турган жер убактылуу деп түшүндүрүп бермек да, башка бербейт. Сизге башка, буларга башка бербейт. Анан ушул кат баргандайын анан ойлонот элеңиз отуруп, бул мындай болсо. Анда кандай болуп калат? Анда кой мен кадастрга чыгайын, Кара Сууга, Нокатка чыгайын, Көкбелге чыгайын деп, анан жетекчилер менен чогулуп алып, сүйлөшүп, Нуровду чакырып, мына жерде мыйзам кайсы жагында деген чечимге келиш керек. Ошон үчүн маселе башында Токой чарбасынан бузулган. Уруксат Токой чарбасынын башчысынан ушул киши вопрос 4 жашындандыруу деп турат да. Буга кандай карайсыз? Кетесиз бул. Ошол өздөштүрүү дегенге булар көбүнчө ушул көрктөндүрүүгө, ошол жерди өздөштүрүүгө. Ичинде Алматы келип турат. Бул кишилерге рахмат айтышыбыз керек беле? Токой чарбасы пенде катары. Таштуу жерди ушинтип, аллабакка айлантып, моминтип жашылдандырып койду. Рахмат силерге, Алла разы болсун деп туруп, рахматты айтып анан иш алып кетиш керек эле да, туурабы? Биз ошондой нерсеге да барбай атпайбызбы? Бүгүнкү күндө көчөдөн келген бирөөнүн акырын киргизип туруп, анан ошого чечип берип койдук. Эмне болду? Биз эмне таптык? Эмне пайда таптык? Мен уктап атпайбыз. Себеби бул кишилер эгерде ошол жерде мээнети болбосо, жанагынча кана жанагы көчөттөрдөн канча көчөт тигилди деген эмени көрсөтүңүз го. Эгерде ошол нерсе болбой турган болсо, булар анда минтип чыга албайт эле да, карапайым эл чырылдап чыга албайт эле да. Ой, менин укугумду тебелеп атат деп айта албайт эле да, уялат эле. Мен эчтеке кылбасам, алма тикпесем, бак тикпесем, башка кылбасам, көптөндүрбөсөм деп. Мына тизмеси менен берип атат. Мынакей 2020-жылы берип атат. Бул 10.04-тө 20 түп алмурут, 5 түп кокон гилас, өрүк 20 түп, жаңгак жел, золотой грим алмасы 40 түп, кара кохар алмасы дейт 40 түп, чемпион алмасы 40 түп, бадам 30 түп, бойка алмасы 40 түп, семиранка 69, жанаттан алмасы 40 түп, крипсон алмасы 40 түп, полукарлик алмасы 40 түп. Сатып алган көчөттөргө жумшалган акчанын каражаты 28.260.000 сом деп берип атат. Кайра жанаттан алмасы 40 түп, криксон алмасы 82 түп деп мынакей бүт бетон аралаштыруучу аппарат, суу куюучу цистерна, арматура башканын бүт бардыгын жазып берип атат. Ушундай чыгым кылып атат. Анан эми ушул чыгымды кылып алган адам чырылдайт да. Анан чырылдаса анын үнүн эч ким укпай койсо, бар билгениңди кыл, сот менен чечип ал деп туруп, анан акырын апарып туруп сотко түртүп, сотту башканы мамлекетти жаман көрбөс койбош керек. Жаман көрүнөбүзбү, биз мамлекеттик орган жаман көрүнүшүбүз керек. Ушул жерде отуруп, кетирген кемчилигибизди моюнга алып, кайра бүт бардыгын оңдошубуз керек. Азыр силердин өткөрүп койгон жанагы Токой чарбанын түзүп койгон комиссиясы да мыйзамсыз. Азыр мен мына меме менен өзүңөрдүн бекитилген жобо менен токтом менен ала турган болсок, туурабы? Кайра жаңы комиссия түзүлүш керек эле. Ар бир кыймылыбыз азыр мамлекеттик органдардыкы мыйзамсыз, мына иş аракетте. Ошону кайра кемчиликти моюнга алып, бардыгыбыз кайра ордуна келтиришибиз керек. Тапшырма ушул 19-уна бүт бардыгыбыз катышабыз. Гипроземда. Мына ушул жерде отургандар жайыт комитети мына азыр жок болуп атат эменин. Көңгө. Жайыт комитетинде камсыз кыласыңар. Мен да ошол саатын айтып койсоң сот. 19-унда отуруп биз ошол жерде сотту дагы будараш этпей, башканы дагы туура эмес жолго салбай, туура эмес багытка салбай, калыс чечим кылып беребиз. Ошол комиссиянын чечимин жокко чыгара тургандай бүт бардыгын түшүндүрүп беребиз. Ушу бүгүн мына түшүндүргөндөй. Анан чечимди кайра алып 2022-жылда комиссияны түзөсүз, комиссияны өткөрөсүз дагы, ошол комиссияны конкурска коесуз. Анан ошол конкурстун негизинде кетесиз. Ошондо биз калыстык кылган болобуз, туурабы? Мына бардыгыбыз. Дагы бир тактоо иретинде да мыназы көрдүңүздөр, кеткен расходтун 1.400.000 канча экен бүгүнкү күндө. Ошол хорошо, биз тендер кылайлы, кайрадан өткөрөлү. Бул кандай болот бул акчасы? Бүтөрөгөнде башка бирөө утуп алган болсо, тендер жолу калтырса болбойбу? Жок, азыр конкурстук негизде мыйзам уже эмеден аттап кетти. Жок, хорошо. Комиссиянын чечими чыкты. Биз азыр комиссиянын чечимин чыгарып туруп эле буларга конкурстук негизде бул адамдарга мына моюнча расход кылып иштедим келген адамга приоритет конкурстун жүрүшүндө берилет. Буга мыйзам дагы жок. Ошол адамга берилиш керек. Эми биз муну жашообузда көп эле көрүп атпайбызбы турмушта?
Ким пайдаланып келсе ошого узартып берип атабыз да, туурабы? Анан эмне кереги бар? Бизге мисалы эшма тутабы, ташма тутабы, ким жакшы иштетип ошол жерди алып кетип аткан болсо ошол ишке беребиз. Ошону айтайын деген. Куда сөөгүлүк жакын тууганыңыз жокпу мисалы? Жанагы берки уттуруп койгон эме менен куда сөөгү эмессизби? Тайке жеген эмессизби? Бөлө эмес, акча алып койгон эмессизби? Эч кандай маселе болгон. Анда калыстыкка керектик бар. Ошону жетейин деп калдык. Тыйын жетейин деп калдык. 19 күнгө бар. 19 күнгө. Сиз көзөмөл Саат 10:30 барыбыз барып катышабыз. Облус соту.